кыскача өзүңүздү тааныштырып кетсеңиз. Мен Буржуева Алмагүл, ушу Тоң айылында жашайм, Айшанын апасымын. Жана ушу киного тартып атканда Айша сценарийин өзү жаздыбы же жардам бердиңиздерби сиз тараптан? Жок, өзү жазды, өзү айтты, апа ушундай кылышым керек болуп атат деди. Анан биз ошого кандай кылсак деп, азыр деген баардык эле мамлекетибизде ушу көйгөй ушул мигранттар болуп атпайбы? Анан ошо мигранттарды алсак кандай болот чын эле? Эненин мээримине жетпей жүргөн балдар кандай көп болуп атат. Ошолорду чагылдан алчы чын эле деп, ушу көйгөй болуп атпайбы азыр бизде Кыргызстаныбызда деп, анан ошону туура таап, туура көрүп анан ошону таптык. Анан ошо кинону тартып атканда силер ойлонуңар беле мындай өзүңөр уверенно болдуңар беле ушундай орун алабыз депчи же болгону мындай үмүттөнүп эле орун алып калсак экен деген? Биз негизи орун алат деп мен эме кылгам да, бирок кызым үмүт болуп турду да, үмүттөнүп турду да, апа менден кыйын тартканда болуп кетет го деп, анан кызымдын ушу үмүтү, мен эгерде акча утуп кетсем, апа мен сизге сөзсүз биринчи очередде мен сизге бир нерсе алып берем депчи. Ошентип үмүттөнүп кеткен да. Кудайыма шүгүр, дагы ошо 5-чи орунду алып, ошончо элдин арасынан алып калган. Бул Аллах тааланын берген бир сыйлыгы да, бул жакшы да, жакшы нерсе. Чоң рахмат. Жана Айша Кыргызстан Улуттук Кыздар Федерациясына кошулгандан кийин Айшанын өзүндө кандай өзгөрүүлөр болду? Кандай оң жактары, кандай терс жактары болду? Бул федерацияга кошулганда кызым аябай эле ачылды. Ушундай мүнөзү ачык болуп, эл менен баарлашканды үйрөндү. Мурун кичине түнтүрөөк болуп, киши менен көп сүйлөшкүсү келчү эмес. Азыр ушундай өзүнүн максатын алдыга коюп, бир ийгиликтерге жетсем деген алдында максаты бар, ошол максатка жетсемби деп умтулуп жүрөт. Жакшы, терс жагын көргөн жокмун. Баары эле жакшы жагы да болуп атат. Дагы Айшанын ошо алдыда көптөгөн максаттары бар экен, жана жакында көптөгөн тренингдер да болот. Ошолордо сиз колдоп жиберип турасыздар да, Сөзсүз түрдө атасы дагы, мен дагы, агалары, жеңелери баарыбыз колдойбуз. Чоң рахмат. Айшанын өзүндө көптөгөн албан ийгиликтер болсун, сиздердин жана Айшанын ийгиликтери алдыга жүрө берсин. Чоң рахмат. Рахмат сиздерге да, чоң рахмат, силер дагы ошо аман эсен болуп, ушул алдыга көксөгөн максатыңарга жеткиле. Чоң рахмат.